Улукбек Асамидинович, жанагы сиз айткан кайтарылган 1 миллиард 405 миллиондун ичинде мына бул ТЭЦ боюнча кайтаруу барбы? Анткени ТЭЦ боюнча уголовный иш козголуп, ана силерге токтом боюнча аудит жүргүзүүгө тапшырма берилди да, ошонун канчасы возмещение болду? Урматтуу Бакир Жамалович, мен так эс эле жооп берейин. Бул кайтарылган каражаттардын ичинде ТЭЦ боюнча каражат жок. Бул боюнча өзүңүз билесиз, азыр жаңыдан смета түзүлүп, соттук териштирүүлөр жүрүп атат. Анан кийинки сиздин маалыматыңызда каражаттарды рационалдуу эмес, нецелевое использование. Ошу 800 миллион деп атпайсызбы? Ушуну чарбалар боюнча бөлүштүрүп бересизби? Бөтөнчө кайсы органдар максатсыз пайдаланды? Урматтуу Бакир Жамалович, бул орусча айтканда нерациональный. Бул кайра эле эң биринчиси бюджеттен, республикалык бюджеттен 20 миллионго чукул, бул 19,7 миллион. Андан кийин салык кызматында 1 миллионго жакын, билим берүү министрлигинде бул максатына жетпей калган каражаттар да буга кирет. Кийинкиде бул билим берүү министрлигинде 13 миллион сом, жана башка министрликтерде берде эң чоң көлөмү бул Север Электр ачык акционердик коомунда 149 миллион сом. Андан сырткары курулуш агенттигинде 49 миллион сом. Ошондой эле окуу жайлардын баарын эстеп келгенде бул жерде 16 миллион сомго чукул, ушул нерациональный. Ичинде кээ бирлери ушул максатына жетпей калган каражаттар деп биз тараптан ушулар аныкталды. Андан кийинки суроом, мына өзүңүздөр айыл өкмөттөрү боюнча көп финансылык нарушениялар бар деп атасыңар. Эми айыл өкмөттөрү мисалы айылдан чыккан жаш балдар көбүнчө. Ошолор мында финансовый нарушение кетирбеш үчүн сиздер тараптан кандай профилактикалык иштер жүргүзүлөт? Ошону айтып коесузбу? Урматтуу Бакир Жамалович, эң көйгөйлүү маселени көтөрдүңүз. Мен буга чейин да белгиледим. Биздин негизги максат айыл өкмөттөрдөгү текшерүүлөрдүн санын кыскартуу, аларга консультативдик жардам берүү, алардын ишинде көмөктөшүү. Анткени өзүңүздөр билесиздер, айыл өкмөттөрдө бүгүнкү күндө айлык маяна анча жакшы эмес. Аны ушул өкмөткө да биз сунуштап атабыз, айлыктарын көтөрүш керек. Кадрлар айыл өкмөттөрдө токтобой жатат. Бул бухгалтерлер, жетекчилер бат алмашуусу сөзсүз түрдө финансылык тартип бузууга алып келет учеттун жүрүшүнө. Биз ушул жагынан дагы жардам көрсөтөт атабыз. Өзүңүз билесиз, бюджеттик кодекске ылайык местный бюджеттердин баарын айыл өкмөт, шаарлар, райондор 2 жылда бир текшерилип атат. Бишкек ошту кошкондо. Рахмат. Кийинки менин суроом, мына сиздердин маалыматыңарды мен толук менен окуп чыктым. Эң көп мыйзам бузуулар, финансылык мыйзам бузуучу Кыргыз темир жолунда экен. Андан кийинкиси Түндүк электро ачык акционердик коому, үчүнчүсү транспорт министрлиги. Былтыркы жылдарга салыштырмалуу буларда оңолуу барбы же жыл сайын финансылык нарушение көбөйүп атабы? Урматтуу Бакир Жамалович, чындыгында жана мен айтып өттүм, мүнөздүү тартип бузуулар бар. Бул мисал үчүн эми транспорт министрлигин айтчу болсок, буларда чындыгында каржылоо көлөмү да абдан чоң. 20 миллиард сомдон ашык. Мына жол тармагын өзүңүздөр билесиздер, тышкы карыздан дагы бир топ көлөм ушул жакта отурат. Мына балыкчы корумду жолу, андан сырткары мына аэропортко кеткен жол, өзүңүз жакшы билесиз, Кара Балтага кеткен жол. Ошонун негизинде 242 миллион сом каржы бузуу аныкталды. Бул эми биз ойлойбуз, биздин көрсөтмөлөрдөн кийин транспорт министрлиги дагы ушуларды азайтууга барат деп ойлойбуз да. Темир жол боюнча бул 500 миллионго чукул каржы бузуу, бул жанагы орусча айтканда сокрытая дебиторская задолженность. Булар мына биз отчетко келген чейин булар ордуна коюп учетторун түздөдү. Рахмат. Эми жылдык отчетуңарды уктук. Мен ойлойм, финансылык нарушение жыл сайын силердин текшерүүңөрдүн жыйынтыгында азайыш керек. Тилекке каршы өзүңүз айтып атасыз, азаюунун мүнөзү байкалбайт да. Ошондуктан ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат сизге, сунуштарыңызды эске алабыз.